Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Азербайжан Республикасына иш сапары менен жөнөп кетти. Анын алкагында Шакиев Азербайжан элинин жалпы улуттук лидери Гейдар Алиевдин 100 жылдыгына арналган иш-чараларга катышып, жогорку деңгээлдеги бир катар жолугушууларды өткөрөт. Муну менен катар түрк мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясынын башкы кеңсесине барып, ишмердүүлүгү менен таанышат. Белгилей кетсек, төрага Шакиевди жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасы Улан Примов жана Азербайжан менен кызматташуу боюнча депутаттык достук тобунун жетекчиси Искендер Матраимов коштоп жүрөт. Күйүүчү майды милдеттүү салыктарды төлөбөй, мыйзамсыз жол менен ташыган аткезчилерге көмөктөшүп жүргөн салык кызматкерлери кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдиргендей, жеке фирмалар ички жеткирүүлөр шылтоосу менен Кыргызстандын түндүк аймактарынан түштүк аймактарына салык органдарына жасалмак аталган күйүүчү майларды ташып келишкен. Аларга мамлекеттик салык кызматынын ЭАЭПтеги сооданын алкагында эсепке алынбаган товарлар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы, түштүк аймактар боюнча эсепке алынбаган товарларга байкоо бөлүмүнүн башчысы көмөктөшүп, Сосновка, Каракөл көзөмөл пункттарынан тоскоолдуксуз өтүүсүнө товарга салык төлөбөй, соода кылуусуна шарт түзүп беришкен. Алар бул кызмат үчүн майдын 1 литрине 1 сомдон акы алып турушкан. Аны менен катар Панфилов райондук салык башкармалыгынын өзгөчө режим бөлүмүнүн башчысы, райондук салык башкармалыгынын салыктык текшерүү бөлүмүнүн улук инспектору документ жасап берип, электрондук товардык транспорт баракчаларына жасалма штамп басып, жасалма пломба берип келишкен. Бул кызматкерлер ар бир жөнөтүүгө 5000 сомдон акы алып турушкан. УКМК учурда бул коррупциялык схемага башка да мамлекеттик кызматкерлердин катышы бар же жок экенин аныктоо, мамлекет тарабынан зыяндын ордун толтуруу чараларын көрүп, кармалгандарды суракка алып жатат. Андан тышкары май ташыган фирмаларга салыктык текшерүүлөр дайындалды. Баткен облусунун Төрткүл суу сактагычына түшүп кеткен балдардын биринин сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 14 майда саат 20:35 Төрткүл суу сактагычында кайык менен жүрүшкөн болжол менен 15-20 жаштар чамасындагы 2 бала сууга чогуп кеткени боюнча маалымат алган. Ушул эле күнү 20:50 түнкү саат 12ге чейин номер 3-издөө куткаруучу отрядынан 10 куткаруучу издөө иштерин жүргүзүшкөн. Издөө иштери бүгүн 15 майда да уланып, саат 08:35 чамасында 14 жаштагы ДМ аттуу өспүрүмдүн сөөгүн табышкан. Учурда экинчи бала изделип жатат.